Садыр Жапаров түрк телеканалына Ысык-Көлдүн тамыры жөнүндө айтып берди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркиянын ТРТ Аваз каналына маек берип жатып, ар кандай жол менен COVID-19 кризисинен чыгып кетүү жолун издеп жатышканын билдирди. Быйыл ар кандай жол менен ушул COVID-19 кризисинен чыгып кетүү жолун издеп жатабыз. Ар кандай жолдорун колдонуп жатабыз. Элдик дарыгерлердин методдорун колдонуу жолу менен быйыл былтыркы жылдагыдай паника болбой, кризиске кабылбай жылма чыгып кетип баратабыз деп ойлойм, деди өлкө башчы. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров пандемия күч алганда биринчилерден болуп жардам колун сунган түрк элине өзүнүн атынан жана жалпы кыргыз элинин атынан ыраазычылыгын билдирип өттү. Ассоль Молдохматова президентке кеңешчи болот. Мындай пикирин жетиген журналынын башкы редактору жана негиздөөчүсү Абдиламид Жумашев Молдохматованы президенттин кеңешчиси болсун деп билдирген. Тышкы иштер министри болбосо дагы жок дегенде президентке кеңешчи болсун деп билдирүү калтырган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Чынында эле Ассоль Молдохматова президенттин кеңешчиси болууга татыктуубу? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталып коюңуз.